Рахмат, Дасан Арсбекович. Урматтуу премьер-министр, сиз Арменияда бизден көп адам каза болду деп мисал келтирип атасыз. Ошол эле Арменияда жакшы жерин айтып кетейинчи. Электр энергия жана газга келген счеттордун 30%-ин эгер 5 миңден 10 миңге чейин келсе, 10 миңден 30 миңге чейин келсе 30%, 5 миңден 10 миңге чейин болсо 50% мамлекет компенсациялык төлөп берет экен, мисал катары. Билим берүү боюнча менде суроо бар, Аида Жекшенбаевна. Ошол мурда бекер тамактарды бергенде, ошол бекер тамактар азыр эмне болуп атат? Ошол каражат каяка кетип атат мектептердеги? Эльвира Жыргалбековна, бул маселе боюнча биз дагы мына билим берүү министр менен өзү менен сүйлөшкөнбүз. Азыр мына жакын арада бул боюнча дагы биз министрликтен отчет алып, анан ушу боюнча иштейбиз. Кечиресиз, бирок деген ошол ысык тамактарды гуманитарканы ансы эле таратып атпайсыңар. Ошол ысык тамактарды мектептердеги окуган балдардын адрестеринде эле даректери бар да, ошолорго жеткирсе кандай болот эле? Биз сиздин сунушуңузду кабыл алабыз. Рахмат. Саламаттык сактоо министри, сизге суроо. Ош шаарынын ЦСМ 1 мобильный бригадасы кайрылып бизге мынтип атат да, биздин бухгалтерлер дейт, жанакы графиктерди толтургандар өздөрү толтурушуп, анан сен ката кетирдиң деп, и это отражается на заработных платах. ЦСМ номер 1-ден келген арыз да. ЦСМ номер 1 город Ош. Город Ош. Ошол ЦСМдин жетекчи врачы, лаборант, шопурлардан именно ушундай ситуация болуп, мажбурлатып кол коюп, аягында каражатка келгенде деген сен туура эмес толтуруң деп аларды күнөөлөп коюшуптур. Эльвира Жыргалбековна, сиз туура айтасыз. Бизге да ушундай бир кайрылуулар түшүп атат жарандардан. Анан мына мисалы Токмок ОЦСМ менен Чуйский ЦСМ, анан Токмокская туберкулезная больницадан кээ бир медициналык кызматкерлерди без содержанияга жиберип салышты да. Анан ушу боюнча дагы биз азыр иликтөө жүргүзүп атабыз. Сиз айткан маселе боюнча дагы биз бул маселени көзөмөлдөгө алабыз. Макул. Аида Жекшенбаевна, парламентте жүргөндө сиз мындай ачык депутаттардын катарында элеңиз, вице-премьер-министр болгондон бери негедир мындай көп маалыматты ала албай калдыкта, сизге сураныч. Асрандиев да чыгып алып айтып атат да, донорлордон келген жардамды биз ачык айкын деген отчет бере албайбыз дейт. Систер боюнча, маскалар боюнча, гуманитардык жардам боюнча эл арасында абдан чоң мындай негатив болуп атат. Ошол каражаттын отчеттору каякта деп сурап атышат да. Кодбек Суроңузга рахмат. Бул кечиресиз, мен бүтүрө алайынчы оюмду. Бул сизге кайрылуу, өкмөт ачык айкын болуш керек. Анан Минфинде жаңы министр келгенден бери ачык өкмөт деген 10 секунд кошпойсуз. 10 секунд. Ачык өкмөт деген программаңарды өчүрүп коюп турсуңар. Бул эмне дегендик? Ал ачык өкмөт деген эл аралык өнөктөштүк боюнча бар, эми Жок, жабык өкмөт болуп калдыңар да, коронавирус келгенден бери. Биз эчтеке маалымат ала албай атабыз. Аида Жекшенбаева жетектейт, азыр ачык өкмөттү алып барат. Эльвира Жыргалбековна, ушул сурооңузга дагы рахмат. Чыныгы мен депутат болгондо ушул бүт маселелерди ачык айтып чыкчумун. Анан бул өкмөткө келип, мен ушул эле калпта иштейм. Анан мисалы мына сиз азыр айтып атпайсызбы, жеке коргончу каражаттар боюнча дагы маселе болуп атат, маалымат жок болуп атат депчи. Бирок мен мына өйдө дагы биздин коллегабызга айтып кеттим, бул бүт маалымат ушу саламаттыкты сактоо министрлигинин сайтында илинип турат. Ошол эле убакытта биз жалпы мына массалык маалымат каражаттарына бул маалыматты беребиз. Күтөбүз. Эл күтүп атат. Рахмат. Рахмат, урматтуу Мухаммед Калдышекевич. Мына дефицит 500 миллион долларга барат деп атабыз. Ички дүң продукция 4%-га төмөндөшү күтүлүүдө. 5 деп атабыз азыр. 500 миллион. 5,3%-га төмөндөшү. 5,3%. Мына өзүңүз айтып атасыз. Биз азыр парламенттагы, өкмөттөгү убактыбызды көбүрөөк мына текке кетирип атабыз да. Мисалы ушул учурда азыр мына кошуна Өзбекстанда антикризистик фонд түзүлдү. Казакстан налогтон 3 жылга жеңилдетүүлөрдү берип атат. Сиз азыр антикризистик программаны алып келгениңизде ушул жерде орто жана жаккан бизнести эмне кылабыз, элди кантип багабыз, ошол сыяктуу чоң
бир масштабдуу маселелерди талкуулашыбыз керек эле да. Ошону бир эртелесеңиз. Анткени мына уже май келип атат. Карантин алынышына азыраак убакыт калды деп атабыз. Убакыттан көбүрөөк күтүп атабыз. Ошол эле мына Арменияда 2 жылга процентсиз кредит берип атат. 3-чү жылдан баштап 12%-дан төлөп баштайсың деп атат. Ушундай бир кошуна өлкөлөрдүн, союздаш өлкөлөрдүн мисалын алып туруп бир жакшы нерсе сунушташыбыз керек деп ойлойм. Ошону мүмкүн болсо ошо 6-майда алып келсеңер жакшы болот эле. Анткени 11-майда көп ишканалар ачылганын атат. Азыр орто жана чакан бизнес канча пайыздан алабыз, жеңилдиги канча болот, эч нерсе пландай албай калышты да. Ошону элге эртерээк айтканыбыз менимче туура болот. Ошол эле бюджетти кыскартууда мисалы мамлекеттик ишканалар, мисалы Кыргыз туризм сыяктуу 50 миллиондук бюджети бар ишканалар. Өкмөттө жалпы мына Кыргызстанда 6000 деп атабыз. Жана кызматтык машинелер мисалы эмнелерди кыскартабыз, эмнени бюджеттен экономдойбуз, ошол сыяктуу маселелерди чогуу чаран талкуулашыбыз керек деп ойлойм. Экинчиден кадр саясаты боюнча мына Таласта болгону 10 000 доллар бөлүнүп тур, 700 000 сом. Аны таратып бүтө электе ГКМБ барып бүгүн мэрди камап койдуңар. Ал таратып бүтүп элек. Экинчиден мына Ширшовдун балдарын алып келип 7 апрелдин алдында Максимдин өнөктөш 10 секунд. Таластын мэрин да караш керек эми, ал таркатып бүтө электе продуктыны. Алып барып туруп бир камап койдуңар. Анан экинчиден мына Дастан ишканасына 7 апрелчилерди революцияны мазактагансып, Ширшовдун адамын схемасын алып барып кайра койдуңар. Ушунда Кийинки сөз Иманалиев Кандыбек Капашевичте. Рахмат, биринчи суроом Кубатбек Алчевич сизге. Өткөндө айттыңыз эле 1 жуманын ичинде бүтүрөбүз, Кантакка барган 8000 адамдын тест алып диагнозун чыгарабыз деп. Экинчи мен сизге азыр кат бердим. Европада 300 студент, алардын баары иштей албай калды. Эми 5 ай бою же тамагына же жатаканасына акча төлөй албайт. Европа банк аркылуу, ООНдун Кыргызстанда качкындар уюму аркылуу алып келе алабызбы? Себеби Европада ар бир студент инвестор болуп эсептелет. А дүйнөдө согушта качкандар качкын. Анан кийин эпидемиядан качкандар да качкын. Ошон үчүн ушул эки институтту пайдалансак, экинчи суроом премьер-министр сизге. Биринчи 20 күндөн бери асыран деп айтып атат, 14 миллиард сом бар деп. Бар болсо качан, кайсы процент менен, кайсы банк аркылуу таркатып бересиңер? Биринчи суроом. Экинчи жана Руслан Казакбаев айтып кетти, токтомду жазганда да ылайыктап жазбайсыздар барбы? Биринчи пунктта 1-майдан баштап иштей турган экономиканын тармактарын жазсыздар да, химический промышленность Кыргызстанда барбы? Машиностроение Кыргызстанда барбы? Приборостроение Кыргызстанда барбы? Анда жазып коела, кораблестроение, ядерлик согуштарды чыгаруу, атомдук куралдарды чыгаруу, космостук өндүрүштү чыгарууну 1-майдан баштап уруксат беребиз деп. Бул Казакстандан көчүрүп алгандар киши жашырбайсыңарбы? Өкүнүчтүү, Өзбекстан 10 миллиард элге жардам берип атса, Казакстан 10 миллиард жардам берип атса, биз айла жоктон бир мүшөк ун бергенибизди айтып атабыз. Күн сайын бир мүшөк ун бере албайбыз. Урматтуу премьер-министр, эл сизден ун күтпөйт, эл сизден реформа күтөт. Ошо акыркы суроом, кризис бүтсө, биринчи кайсы тармактан реформаны баштайсыз? Ал дагы тизме боюнча Кандыбек Капашевич. Мындай Курсагын тойгусаң да жок. Менин өнөр жайынын классификациясы боюнча ошол жана химия промышленность деме өнөр жайынын бир эле элементин чыкса, ошолда химия өнөр жайынын бир тармагы болуп эсептелет. Аны биз кайсы өнөр жай бар, кандай бар, анын тизмегин сизге берели, анын баары. Ошо машиностроение айтып бериңизчи, Кыргызстанда машиностроение 2 заводду айтып бериңизчи. Биздин экономиканы баккан 4 тармак: соода, төйлөө, курулуш, текстиль. Ушул 4-өө 1-майдан баштап иштеш керек. Ушул 4-өө биздин ички экономикалык структуранын 70% берет. Соода, төйлөө 50%, курулуш 13-17% и текстиль. Силерге биз эмесин тизмесин баарын берели, кайсы компания кайсы тармакта иштейт, кайсы көрөбүз. Биринчиси эмне болот? 14 миллиард боюнча мындай. Ал киши айткан жок. Уже биздин кассада турат деп. Биз булактарын таптык, ошолору сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ички жана тышкы булактардан деп айттык биз. Биз жакында сиздерге жанагы бюджетибизди алып келгенде ошол жерде айтып беребиз, кайсы булактан. Анан азырынча менин суранычым ушул биз эми жалган нерсени айткан жокпуз. Бир аз күтүп турсаңыздар, биз кайсы булактан кандай болот, донорлор менен кандай сүйлөшүү болду, баарын тастыктап айтып берет. Бир аз күтүп турсаңыздар. Кийинки сөз Сулайманов. Бүгүн эртең эмес, 1 май айынын ичинде сиздерге айтабыз. Экинчиси жанагы
Кайсы реформадан баштайбыз деп? Салык кодексинен баштайбыз. Салык кодексинде бизде өзүбүздүн 20 жылга кабыл алган өкмөттүн программасында турат, ошол жерде кандай өзгөртүүлөр кириш керек деп. Салык кодексин азыр мынакей көрүп атабыз. Жеңилдиктерди берүү боюнча кандай проблемалар бар? Кээ бирлер жана мен айтып аткандай бизнестин көбү жана салыкты кечкиле узарткыла деп атпайбы? Мына ошондо биз категорияларды карап турсак, жана депутаттардан бирөө да айтып кетти. Анча-мынча бизнесмендердин өзүлөрү түшүнбөйт. Аябай кымбат, кымбаттан дагы татаал. Салыктын өзүн жөнөкөйлөштүрүбүз керек. Салыктын кээ бир түрлөрүн балким силер макул болсоңуздар жоюшубуз керек. Жөнөкөй бир 2-3 салыктын түрүн төлөгөн экономика болуш керек бизде. Мына ошонун баарын тең сиздер менен бирге чечебиз деген ойдомун. Жооп берип атат. Қане Қапаш, жооп берип коесуз сурооңузга. Бүгүнкү күндө бардыгы болуп 5 февралдан бери келип түшкөн анализдердин бардыгынын саны 51.592 болду. Анын 51.472-сине бүгүнкү күндө анализдин бардыгы чыгарылып бүттү. Сиз айткандай, действительно биз баягы айткан маселени замороженный тургандардын бардыгын бүтүргөнбүз. Азыр күндө келип түшкөн анализдерди күндө чыгарууга жетиштик. 24 сааттын ичинде жаңы табылган контактный лицолордун анализдерин алып, аларды чыгарып, ордуна коюуга мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күндө. Бул биринчи маселеңиз боюнча. Экинчиси, сиздин катыңызды алдым. Ал боюнча буга чейин дагы Тышкы иштер министрлиги тиешелүү башка мамлекеттик кызматтар менен кошо иштеп жүргөн. Билесиз, сиз менен бул боюнча биз 1-2 жолу сүйлөшкөнбүз. Европадагы биздин жарандарыбыздын так тизмеси бизде бар, кайрылгандардын. Ал сиздин сунуштуңузду эске алуу менен биз дагы ишти дагы улантабыз. Рахмат. Кошумча маалымат берип койсом болобу? Чет өлкөлөрдөгү биздин студенттерибиздин саны 11.569. Ар кайсы өлкөлөрдө көпчүлүгү Россия Федерациясында бүгүнкү күнү алар окуп атат. 7400, Турциядагы 1859, Польшадагы 60, калган Германиядагы 80. Бардыгы менен биз байланыштабыз. Көйгөйлөргө душар болгон студенттерибизге биз жардам көмөк көрсөтөбүз. Батыш өлкөлөрдөгү Кандыбек Капаш биз сиз менен сүйлөшүп, ушул студенттерге биз чыктык. Кечээ эле биздин министрдин орун басары ар бир ушул өлкөлөрдөгү иштеген элчилер менен видеоконференц связьда сүйлөштү. Буюрса жакын арада биз муктаждыкка ээ болгон студенттерибизге жардам беребиз. Эгер керек болсо алып келүүгө аракет кылабыз. Рахмат.